Sen велосипед менен 1 мүнөттө 5тен 1 метр жол жүрөсүң. Ал эми досуңдун үйүнө 3,3 мүнөттө жетесиң. Анда досуңдун үйү канча метр узактыкта? Бул жерде велосипедти отуруп алып же аны тескери коюп алып тепкен бир канча сүрөттү дагы көрүп турабыз. Анда суроого кайтып келе турган болсок, сенин үйүң менен досуңдун үйүнүн аралыгы канча метр экендигин аныктоо керек. Бул жерде сенин велосипед менен 1 мүнөттө канча жол жүргөндүгүң берилген. Жана досуңдун үйүнө 3,3 мүнөттө жеткендигиң да айтылган. Демек, 5тен 1ди көбөйтүүбүз керек 3,1ге. Себеби сен 1 мүнөттө 5тен 1 метр жүрө турган болсоң, 3,3 мүнөттө канча метр жол жүрө тургандыгыңды аныктоо керек. Анда көбөйтүүбүз 3,3,1ге. Анда бул жердеги көбөйтүү амалын аткаруу үчүн бул жерде кайра жазып алабыз. 5тен 1ди аралаш санга көбөйтүү үчүн бул аралаш санды биз 3 кошуу 3,1 деп жазып алсак болот. 3,1. Анда көбөйтүү амалын аткаруу үчүн 5тен 1ди алгач 3кө, андан кийин 3,1ге көбөйтүү керек. Анда алгач жазып алабыз. Демек, 5тен 1ди алгач көбөйтүү керек, 3кө көбөйтүү керек. Андан кийин 5тен 1ди көбөйтүү керек 3,1ге. Көбөйтүү керек 3,1ге. Негизинен бул жерде берилген 3 бүтүн санды биз жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алсак болот. Анда 5тен 1 көбөйтүү 1ден 3 деп жазып алсак болот. Себеби 3тү 1ге бөлсө 3. Анда экинчи көбөйтүүнү дагы жазып алабыз. Алардын көбөйтүндүсүнө кошуу керек экинчини. Ал 5тен 1 көбөйтүү 3,1. Ар бир санды өзүнүн түсүндө жазып алабыз. Анда бул жерде көбөйтүү амалын аткаруу үчүн биз алымына бөлүмүнө көбөйтөбүз. 1ди көбөйтөбүз 3кө, ал эми бөлүмү 5ти көбөйтөбүз 1ге. Анда алардын көбөйтүндүсүнө кошобуз экинчи көбөйтүндүнү. Ал жерде биз алымына көбөйтсөк 1ди көбөйтөбүз 1ге, 5ти көбөйтөбүз 3кө. Анда бул жерден көбөйтүндүнү жазып алабыз. 5тен 3 кошуу 15тен 1. 15тен 1. Анда бул жерде сумманы эсептөө үчүн аларды жалпы бөлүмгө алып келүү керек. Демек, 5ти көбөйтүп алабыз 3кө, 5ти көбөйтөбүз 3кө, анда бөлчөктүн алымын дагы көбөйтөбүз 3кө. Көбөйтүндүдөн чыккан амалды кайра жазып алабыз. Бул жерде 15тен 5ти 3кө көбөйтсө 15, 3тү 3кө көбөйтсө 9, 15тен 9. Ага кошобуз 15тен 1ди. 15тен 1ди. Бул жерден сумманы эсептейбиз, жалпы бөлүмгө алып келип алдык. 15тен 10. 15тен 10. Демек, сумма 15тен 10. Бул жерде сандар 5ге кыскарат. Демек, кыскартып алабыз. 10ду 5ге бөлөбүз, 15ти 5ге бөлөбүз. 15ти 5ге бөлсө 3, 10ду 5ге бөлсө 2. 2ден 3. Демек, сенин үйүңдөн досуңдун үйүнө чейинки аралык 3төн 2 метрге барабар. Же болбосо ушул эле амалды бул жол менен дагы аткарсак болот. 5тен 1ди 3,3,1ге көбөйтүү үчүн бул жердеги 3 бүтүн санды аралаш сандын бүтүнүн жөнөкөй бөлчөккө айландырып алабыз. Анда 5тен 1 көбөйтүү 3 бүтүндө биз 3төн 9 деп жазып алабыз. Кошуу 3төн 1. Анда бул жерде көбөйтүү амалын аткарабыз. Барабар 5тен 1ди көбөйтүүбүз керек. Бул жерде сумманы эсептей турган болсок, ал 3төн 10го барабар. Демек, бул жерден биз көбөйтүү амалын аткаруу үчүн 1ди көбөйтүүбүз керек 10го, 5ти көбөйтүү керек 3кө. Көбөйтүүлөрдү аткарабыз. 5ти 3кө көбөйтсө 15, 1ди 10го көбөйтсө 10. 15тен 10. Анда бул жерде дагы кыскартуу амалын аткарабыз. 10ду 5ге бөлсө 2, 15ти 5ге бөлсө 3. 3төн 2. 2 жол менен аткарганда дагы жооп 3төн 2ге барабар. Демек,
Сенин үйүңдөн досуңдун үйүнө чейинки аралык 3-2 метрге барабар.